Кудайдын чакырыгы 12 май. Аталар, силер да балдарыңарды кыжыртантпагыла. Аларды Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Балдарыбыз үчүн сыйынуу бул өзгөчө сыйынуу. Биздин балдарыбыз үчүн. Балдар далай азаптарга, жүрөк ооруларга, капачылыктарга, көңүл калууларга алып келүүлөрү мүмкүн. Машаяксыз, ыйык жазуунун негизинде болбой тарбияланган балдарга дүйнөнүн, шайтандын таасири өтөт. Бул дүйнөнүн талкалоочу күчүнөн балдарыбызды сакташ үчүн эмне кылышыбыз керек? Аларды Кудайдын чындыктарына сугарбасак, башка эч нерсе кыла албай калабыз. Кудайдын сөзү балдарды тарбиялоодо акылмандуулуктун булагы дегенге ишенесизби? Ооба десеңиз, анда ошол булактан сузуп алалы. Эң биринчиден, биз аларга Кудайдын чындыктарын өткөрүп берели. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Өзүбүздүн жүрөгүбүздө чындыктарды сактап, аларды балдарга өткөрүп бергенибиз абдан маанилүү. Кудайдын сөзүн балдарга өткөрүп берүү тынымсыз болуп туруусу зарыл. Басканда, турганда, жатканда, баардык жерде балдарды каалагандарындай ээн эркин кое бербешибиз керек. Амалкөй тынымсыз иштеп турат. Атанын бийлиги бекем, туруктуу жана адилеттүү болушу керек деп айткан экен бирөө. Эч качан баланы ачуу менен адилетсиз жазалаганга болбойт. Эне балдарынын ар бири кайда, эмне кылып жүрүшкөнүн билгени туура. Ата эне балдар менен чогуу убакыт өткөрүшкөнү да үй бүлөнү бекемдейт. Мындай минуталар, сааттар көп болуп турганы маанилүү. Ата энеси Кудайдын сөзүн сыйлап, ага баш ийип жашаганын көргөн бала да Кудайдын сөзүнө оңой тил алат. Атасы менен апасынын бири-бирин да сыйлаганын көрүп чоңойгону бала үчүн пайдалуу.